Москва шаарынын тургундары Казакстан границага чыгып келүү кирди чыкты кызматын сунуштайбыз. Эң негизгиси сиздин үйүңүздүн дарегинен алып кетебиз. Ыңгайлуу жана комфорттуу автоунаалар, тажрыйбалуу жана кичипейил айдоочулар кызматыңыздарда. Эч кандай пересадкасы жок. Границага чейин барабыз жана границадан өтүүгө жардам көрсөтөбүз. Регистрацияңыз просроченный болуп, же базадан чыкпай жатса, жана кандайдыр бир штрафтарыңыз болсо, кабатырланбаңыз. Бизге чалыңыз. Туура маалымат беребиз. Чорный списоктон текшерип, анан жолго чыгабыз. Толук маалымат жана WhatsApp +7 925 017 16 16 +7 929 654 45 64. Москвада кыргыз жараны Крокустагы теракт жөнүндө сүйлөшкөн үчүн кармалды. Москвадагы Крокус Сити Холл концерттик залында болгон теракт жөнүндө сүйлөшкөн үчүн кыргыз жараны кармалганы боюнча Тышкы иштер министрлиги маалымат берди. Кыргыз жаранына карата Орусиянын кылмыш жаза кодексинин терроризмди ачык актоо боюнча кылмыш иши козголгондугу тууралуу алгачкы маалымат Орусиянын компетенттүү органдарынын өкүлдөрүнөн алынган. Москвадагы дипломатиялык өкүлчүлүк жогорудагы кылмыш иши боюнча алдын ала тергөөнүн жүрүшү тууралуу толук маалымат алуу үчүн тергөө органдарына тиешелүү суроо талаптарды жөнөткөн. Ушуга байланыштуу козголгон кылмыш ишинин алкагында аталган мекендешке зарыл болгон учурда элчилик тарабынан консулдук, укуктук жардам көрсөтүлөт дешти. Жогорудагы маселе Тышкы иштер министрлигинин жана элчиликтин көзөмөлүндө турганын да билдиришти. Путин Россияга кирген мигранттар кандай эрежелерди сакташы керектигин айтты. Россияга анын каада салтын, тарыхын, тилин сыйлагандар келсин. Бул негизги принцип болушу керек. Бул тууралуу президент Владимир Путин Россиянын ички иштер министрлигинин коллегиясынын кеңейтилген жыйынында билдиргенин РИА Новости жазды. Биздин салт санаабызды, тилибизди, маданиятыбызды, тарыхыбызды сыйлагандар гана Россияда жашап, иштей алат деген принцип болушу керек деген ал. Ошол эле учурда Путин Крокус Сити Холлдогу трагедиялуу окуя улуттар аралык кастыкты, ксенофобияны, исламофобияны жаратпашы керектигин белгиледи. Булак Спутник KG. Крокуста каза болгон 84 адамдын сөөгү туугандарына берилди. Москванын четиндеги Крокус Сити Холл борборундагы теракттан каза болгон 84 адамдын сөөгү жерге берүү үчүн туугандарына берилди. Бул тууралуу РИА Новости өзгөчө кырдаалдар кызматындагы булакка таянуу менен билдирди. Маалыматка ылайык сөөктөр Москванын Царицыно районундагы соттук медициналык өөлүкканадан чыгарылган. Жалпысынан учурда ал жерде кырсыктан каза болгон 144 адамдын ичинен 87 адамдын өздүгү такталды. Крокустагы теракт 22 март күнү кечинде болгон. Натыйжада 144 адам каза болуп, 500дөн ашууну жарадар болгон. Иштин алкагында 11 адам кармалып, анын 10-у камакка алынган. Булак Супер KG. Коргонбай уулу Бейшеналиевди коррупцияга жана мыйзамсыз баюуга айыптады. Бүгүн 3-апрелде Жогорку кеңештин кезектеги жыйынында эл өкүлү Жусупбек Коргонбай уулу саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевди коррупцияга айыптап билдирүү жасады. Анын кайрылуусу жарым саатка созулуп, президент Садыр Жапаров жана УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевке да кайрылуу жолдоду. Депутат өз сөзүндө мамлекетке алгылыктуу жумуштар жасалып жатканда мындай кадамдарды артка тарткандар болуп жатканын айтты. Команданын ичинде саткындар болот экен, алардын бири Алымкадыр Бейшеналиев. Бул киши жумушка келгенен бери президенттин ишенимине кирип, анын атын сатып, мамлекетте эң маанилүү деп саналган саламаттыкты сактоо тармагынын жалпы системасын талкалап бүтмөй болду. Убакыттын тардыгына байланыштуу анча-мынча фактыларга эле токтолуп кетейин. Биринчиден, мен өткөнкү сессияда бул киши кылмыш дүйнөсү менен түздөн-түз байланышта деп айткам. Ал Гиппократтын антын ичкем, кылмыш дүйнөсүнөн болобу, башка болобу мен операцияга жасаганга мажбурмун деп айтыптыр. Кыргызстанда мыйзам деген бар. Бул андай кылмышкерлерди ооруканада ачык эмес үйүндө жашыруун операция жасап дарылап жүргөн. Бул операцияны Гиппократ үчүн эмес, АКШнын доллары үчүн жасаган, деди депутат. Ошондой эле эл өкүлү өз сөзүндө Алымкадыр Бейшеналиевдин айланасында кылмыш дүйнөсүнө тиешеси бар адамдар иштеп жатканын айтты. Министрдин мыйзамсыз байыганын айтып, анын жана жакындарынын мүлкү 2 миллиард сомдон аша турганын билдирди. Мындан улам Бейшеналиевдин мүлкүн, байлыгын текшерип, коррупциялык иштерге аралашканын иликтөө керектигине токтолду. Эскерте кетсек, буга чейин саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев Жогорку кеңештин депутаты Жусупбек Коргонбай уулун сотко бергенин айткан. Анын бул кадамга баруусуна Коргонбай уулу анын ар намысына жана кадыр баркына шек келтиргени себеп болгонун билдирген.
Эске салсак, 14-марттагы жогорку кеңештин жыйынында депутат Жусупбек Коргонбай уулу саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевди уюшкан кылмыштуу топтор менен байланышы бар деп сындаган. Эл өкүлү министр мыйзамдагы оору Рыспек Ахматбаевка операция жасаганын мындан улам УКМК Бейшеналиевди жоопкерчиликке тартыш керектигин айткан. Ошондой эле ал Бейшеналиевдин кара хирург деген каймана аты бар экенин билдирген. Булак Супер Кежи. Кочкор Атада атасына болушуп спецназды тепкен баланы ооруканадан чыгарып коюшту. Кочкор Атада атасына болушуп спецназды тепкен бала учурда жеке клиникада дарыланып жатат. Анын милиция кызматкерлери тарабынан токмоктолуп, ден соолугуна залал келгенине карабай ооруканадан чыгарып коюшкан. Бул тууралуу бүгүн 3 апрелде жогоруда аталган баланын чоң атасы Абдилмурат Нишанкулов билдирди. Тергөөчүлөр эч кандай чакыруусу жок эле спецназды жөнөтүп, террористти кармагандай кылып, инимдин колу бутун кайрып, тепкилеп, буртокмок алышкан. Муну көргөн баласы атамды эмес, мени урса экен деп келип болушканда, жашы жете элек баланы да сабап салышкан. Ал ооруканага кайрылганда, анын абалына карабай, ооруканадан чыгарып коюшат. Бүгүнкү күндө жеке клиникада дарыланып жатат, деди ал. Ал сабалган иниси 2 айга камакка алынганын билдирди. Эскерте кетсек, буга чейин Кочкор Атада орун алган бул окуянын видеосу социалдык тармакка тараган. Андан кийин облустук милиция маалымат берип, андан Окен Рибине жаран арызы менен кайрылганын айткан. Ал арызында 4-мартта саат 9:30 чамасында Кочкор Ата шаарында жеке күзөт кызматынын кызматкерин 6 жаран таш, кирпич, таяк менен чаап сабаганын айтып, аларга чара көрүүнү суранган. Милициянын маалыматына караганда, шектүүлөрдүн бири 1984-жылы туулган Ноокин районунун тургуну жаран бир нече жолу тергөөгө чакырылып, бирок келбей жүргөн. 27-мартта саат 17:00 чамасында жаран милиция тарабынан кармалган. Кармоо учурунда кызматкерлердин мыйзамдуу талаптарын баш ийбегендиктен күч колдонулганы айтылган. Бул окуядан кийин Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы Жеңиш Абитов жана анын орун басары Ильяс Касымбаев кызматтан алынган. Ал эми бул резонанстуу окуя эки бир туугандын талашынан улам келип чыккан. Маалымдалгандай, бир туугандар базарды 20 жылдан бери биргеликте ачкан, базарды талашып, соттошуп келишет. Булак Супер Кежи. Стамбулда түнгү клубтан чыккан өрттөн 29 адам каза болду. Стамбулдун борборундагы Маскарад түнгү клубунда өрт чыкты. Кеминде 29 адам каза болуп, бирөө жарадар болду. Бул тууралуу чет элдик басылмалар кабарлашты. Стамбул провинциясынын губернатору Давут Гүлдүн айтымында өрт жергиликтүү убакыт боюнча саат 12:47 чамасында Гайреттепе районундагы 16 кабаттуу турак жайдын жертөлөсүндө башталган. Жертөлөнүн 2 кабатында ремонт иштери жүрүп жаткан клуб болгон. Алдын ала маалыматтарга караганда, каза болгондордун баары курулушта иштегендер. Жергиликтүү маалымат каражаттары билдиргендей, өрткө байланыштуу 6 адам кармалган. Бийлик өрттүн келип чыгуу себептерин иликтеп жатат. Булак Супер Кежи. Дасторконуңуздун көркүн ачкан айнек идиштер, зеркальный посудаларга заказ бериңиз. Азыркы учурда кафе, тойкана иштеткендердин баары ушул идиштерден колдонуп жатат. 2023-2024 жылдын хит идиштери. Өзүңүз каалаган формаларын заказ берип, каалаган тамак аштын түрүн коюуга болот. Баалары бизде бир топ арзан, сапаты мыкты. Кыргызстан ичи жана башка өлкөлөргө да жөнөтүү мүмкүнчүлүгү каралган. Жолдо сынып калат деп корксоңуз, чыгымын биз төлөп беребиз. Заказ берүү үчүн 0224 275 204 WhatsApp номерине кайрылсаңыз болот.